Сооротуучу Кудай. 2 сентябрь. Элчи Пабыл мындай деп жазат. Кээ бир адамдардын күнөөлөрү сотко чейин эле белгилүү болот. Ал эми кээ бирөөлөрдүн күнөөлөрү кийин билинет. Акылдуу адам кандайдыр бир чечим чыгаруунун алдында анын кесепеттери жөнүндө ойлонот. Кесепет деген сөз артынан келе турган нерсе дегенди билдирет. Ар бир жасалган тандоонун уландысы бар. Акылсыз адам азыр ушул жердегини ойлойт. Осуяттар өзүнө убадаларды камтыйт. Мисалы, убада коштогон биринчи осуятты аткаруу адамдын узак өмүрүн камсыздайт. Бир аз эстетип коеюн. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата-энеңди сыйла деген осуят эсиңдеби? Дал ушундай эле осуятты бузуу өмүр күндөрүн кыскартат. Ошол сыяктуу эле күнөөлөрдүн да кесепеттери бар. Күнөө бул осуятты бузуу. Ачык күнөөлөр бар. Ошондой эле барып адамдарды сөзсүз түрдө күнөөгө алып келе турган иштер бар. Күнөө өзүнөн өзү пайда болбосун түшүнөбүз. Ал кумардан келип чыгат. Элчи Жакып жазгандай, кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Ошентип, сенин азыркы учуруң келечегиңди толугу менен аныктайт. Сен үрөн эгүү процессти гана башкарасың. Демек, азыркы учурдагыга гана бийлигиң бар. Ал эми келечекте башка мыйзам сенин үстүңөн күч алат. Ал мыйзам түшүм жыйноо мыйзамы. Көпчүлүк адамдар күчүнүн баарын кылган иштеринин кесепеттери менен күрөшүүгө сарпташат. Ошол эле учурда алар өжөрлүк менен эртең алар үчүн оор кесепеттерге алып келе турган чечимдерди кабыл алууну улантышууда. Акылсыз адам бүт өмүрүн өткөн үчүн төлөп өткөрөт. Акылсыз адам кесепеттер менен күрөшүп жатып чарчайт. Бул анын убактысынын көбүн алат. Чечим чыгарардын алдында кесепетти ойлогон адам акылдуу адам. Сенин буга чейинки кылгандарыңдын натыйжасында азыр туш болгон жагдайларың пайда болду. Көйгөйлөр менен күрөшүүгө канча убакыт коротосуң? Келечегиңди пландаштырууга канча убакыт коротосуң? Азыр эмне себеп жатасың? Ошону байка.